Саламатсыңарбы? Урматтуу 11 класстын окуучулары. Саламатсыңбы, Билима? Саламатсыңбы, Нуркыз? Маанайыңар жакшыбы? Айлин, саламатсыңбы? Жакшы анда. Анда, балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбызды баштардан мурун биз силер менен өткөнкү теманы кайталап кетели. Биз өткөндө кайсы теманы өттүк? Өткөн сабакта биз кайсы теманы өттүк? Илимий стиль деген теманы өттүк, жакшы, Билима. Андан тышкары үйгө тапшырма берилген эле. 32 көнүгү үйгө тапшырма берилген. Дагы текст боюнча иштегенбиз. Дагы кандай уламыштарды билесиңер? Ошо уламыштарды жазып үй тапшырма мага деп WhatsApp'тан же почтама жөнөткүлө деп айткан элем. Бирок эч кимиңер жөнөткөн жоксуңар. Демек, үй тапшырманы эч кимиңер аткарбапсыңар, Темасын эле айтып койсоңор, кандай уламыштарды билесиңер дагы, балдар? Ким айтат? Жок, тапшырма жок. Жакшы. Анда көк меренди жазган. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көкөмерен. Жакшы, Нуркыз. Бүгүнкү темабыз расмий иштиктүү стиль. Биз силер менен стилдерди өтүп келип атабыз, стиль жана стилистиканы. Ошол стилдин бир бөлүгү бул расмий иштиктүү стиль. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты расмий иштиктүү стиль боюнча таанышасыңар. Расмий иштиктүү стилге чакыруу билеттери, программалар жана башкалардын кирерин билесиңер. Тема аркылуу эске сактоо, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар калыптанат. Алган билимдериңерди турмушта пайдаланганга аракеттенесиңер. Демек, балдар, расмий иштиктүү стилге ар кандай ишканалардагы кагаздар кирет, документтер кирет. Азыр ошолордун кайсы документтер кирерин, иш кагаздары кандай жазыларын, алардын үлгүлөрүн көрсөтүп кетем. Адамдардын күндөлүк турмушунда, административдик башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда колдонулуучу документтер расмий иш кагаздарына кирет. Расмий иш кагаздары — это официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль. Иш кагаздарынын мындай түрлөрүнө жарлык, жобо, мыйзам, токтом, арыз жана көптөгөн башка документтер кирет. Расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде же белгилүү бир формага салынып жазылат. Алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээси жеке адамдар тарабынан да аткарылат. То есть, ребята, официально-деловые бумаги, они бывают разного типа, и у них есть свой, у каждого свой образец написания. Например, образец написания заявления, образец написания характеристики, объяснительной, докладной. У них всех, они все пишутся по-разному. Расмий эмес иш кагаздарынын ар бири белгилүү бир чараларга багытталып, калыпка салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат. Аларга төмөндөгүдөй талаптар коюлат. Төмөндөгүдөй талаптар, то есть у них есть какие-то свои требования, у каждого документа или у каждой бумаги, да, официального, есть какие-то свои требования, свои правила, как их писать, образцы есть написания этих документов.
И нужно соблюдать вот эти правила. Диалектилик сөздерді қолданбау. То есть не употреблять диалектические слова. Диалектизмы не употреблять. Көркем сөз қаражаттарын ықсыз пайдаланбау. То есть не употреблять художественные выражения. Айтылуучу ойдун тактыгы жана ачыктыгы. То есть нужна краткость и выразительность написания. Мыйзам. Бул документтин бир түрү. Мыйзам это что? Это закон. Мыйзам закон. Мыйзам бул бардыгы үчүн бирдей милдеттүү жүрүм турумдардын эрежеси камтылган ченемдик укуктук акт. Мыйзамдар адамдардын укуктарын жана милдеттерин өз ичинде камтыйт жана көп ирет колдонууга багытталат. Президент, өкмөт, депутаттар жана 30 000 шайлоочу мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ. Бул үчүн ага 30 000 жарандын колун топтоо же өкмөт аркылуу киргизүү керек болот. Министрлик дагы өз алдынча мыйзам кабыл алуу демилгеси менен демек калганын өзүңөр эметип кетишиңер керек. Бул мисал келтирилип турат мыйзамдын. Андан кийинкиси устав. Ар бир мекеменин, ишкананын өзүнүн уставы болот, балдар. Биздин мектебибиздин дагы өзүнүн уставы бар. Устав деген эмне экен? Устав мекеме, уюм же ишкананын ишмердик багыттарын, укуктарын, милдеттерин жана ишинин уюлушунун жөнгө салуучу, белгилөөчү эрежелердин жыйындысы. То есть устав – это документ, в котором собраны правила, обязанности и правила, обязанности каждого члена вот этого рабочего места, то есть школы, какого-то учреждения. Устав мекеменин жааматы тарабынан кабыл алынат. Тиешелүү юстиция органы текшергенден кийин мекеме жетекчиси бекитет. Ар бир мекеме, уюм, ишкана менчиктүүлүгүн түрүнө карабай өз ишмердигин аныктоочу уставга ээ болот. Уставдын жалпы жоболору мамлекеттин аракеттеги нормативдик актыларына карама каршы келбеш керек. Баяндама кат. Аткарылган иш, түзүлгөн кырдаал, орун алган көрүнүш жөнүндө маалымдоочу иштеген уюмду же жогорку мекеменин жетекчисине жазылган иш кагазы. Ал өз ичине түзүүчүнүн корутундуларын жана сурунуштарын камтыйт. Баяндама кат кызматкердин өзүнүн демилгеси боюнча да, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча да даярдалат. Мазмунуна жана максатына ылайык баяндама каттар маалыматтык жана отчеттук болуп экиге бөлүнөт. Акт. Акт деген эмне экен? Бир нече киши тарабынан түзүлүп, 3төн кем эмес кырдаалды, фактыны, окуяны тастыктоочу документ. Акт мекеме, уюм, ишкананын материалдык, чарбалык, менчиктик, финансылык мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп, зарыл учурда алардын пайдаланышын бар, жоктугун тастыктоочу иш кагазы. Акты түзүү себептери ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан актынын түрлөрү да абдан көп болот. Мисалы, мекеме, уюм, ишкананы жоюу актылары, тапшыруу, кабыл алуу, жетекчи алмашкан учурда актылары, объекттерди кабыл алуу актылары, тажрыйба өткөрүү актылары, кызмат кылуу мөөнөтү бүткөн документтерди жок кылуу жана башка боюнча актылар. Акт факты материалдарга гана таянат, андан юридикалык баа берүү зарылдыгы келип чыкпайт. Жобо. Жобо мекеме,
уюм ишканалардын жалпы ишмердигинин нормага салган, алардын түзүмүн, функциясын, ички бөлүнүштөрүн же кандайдыр бир кырдаалга байланыштуу жактын акционерлеринин жалпы чогулушунун чакыруу жана өткөрүү тартиби боюнча жоболор болот. Келишимдерди түзүү жана аткаруу тартиби боюнча жобо жана башка жоболор болот. Иш аракеттеринин тартибин аныктоочу, мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары жана токтомдорунун негизинде түзүлгөн расмий иш кагазы. Ар бир мекеме же уюм өз ишмердигин кабыл алынган жобонун негизинде уюшулат. Иш кагаздардын стили балдар. Эми азыр дептериңерди ачып барыңар. Бүгүнкү числону жазып, бүгүн числобузга 21 сентябрь. Кыскача иш кагаздардын стилин конспект кылып жазып алгыла балдар. Иш кагаздарынын стили эки түргө бөлүнөт. Биринчиси расмий иш кагаздары. Расмий иш кагаздары – это официально-деловые бумаги. Официально-деловые бумаги. К ним относятся мыйзам, указ, келишим. Мыйзам – это что у нас? Закон. Указ – ошол орус тилинде эле. Келишим – соглашение. Буйрук – приказ. Устав – он не переводится, да? Меморандум, программа, жобо жана башкалар. Экинчи түрү расмий эмес же канцелярдык иш кагаздары. То есть неофициальные или канцелярские бумаги. Это канцелярдык иш кагаздары өз ара экиге бөлүнөт. Мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү иш кагаздары, справка, токтом, квитанция, ведомость, көрсөтмө, мүнөздөмө. Булар дагы канцелярдык иш кагаздарына кирет экен. Экинчиси жеке адамдар тарабынан жүргүзүлүүчү иш кагаздары. Бул тилкат, объяснительный акт, ишеним кат, расписка, арыз, заявление, түшүнүк кат, тоже объяснительное, өмүр баян, кулактандыруу, чакыруу, отчет жана башкалар. Демек, иш кагаздары эки түргө бөлүнөт экен. Расмий иш кагаздары жана расмий эмес же канцелярдык иш кагаздары. Расмий иш кагаздары. Бул жерде ар бири боюнча бирден токтолуп кетсек, то есть это официально-деловые бумаги. Расмий иш кагаздары. Официально-деловые бумаги. Мыйзам, законда мамлекеттик бийликтин жогорку органы тарабынан бекитилген жалпыга милдеттүү жобо. Мисалы, билим берүү жөнүндө мыйзам, жер жөнүндө мыйзам. То есть закон об образовании, закон о земле. Указ. Жогорку бийлик органдары президент тарабынан бекитилип, закондуу күчкө ээ болгон токтом. То есть это постановление. Устав. Үчүнчү. Кандайдыр бир уюмдун түзүлүшүн же иш аракетин аныктоочу эрежелердин, жоболордун жыйындысы. Мисалы, партиянын уставы, лицейдин уставы, дыйкан чарбанын уставы, мектептин уставы. Төртүнчү, программа. Келечекте иштеле турган иштин болжолдуу планы. Мисалы, 21-кылым билим программасы. Бир нерсенин иш аракетти өнүктүрүүнүн тартиби. Мисалы, радио, телеберүүнүн, концерттик оюндардын, илимий практикалык конференциянын программалары. Мисалы, концертке барганыңарда программа түзүлөт. Биринчиде эмне болот, экинчиде эмне болот. Ошол программалар дагы
иш кагаздарына кирет экен. Окуу жайларында, мектептерде окулуучу сабактардын, предметтердин кыскача мазмуну. Мисалы, кыргыз тилинин адабиятынын окуу программалары. Ар бир предметтин балдар өздөрүнүн программалары, окуу программалары болот. Кыргыз тил адабиятынын өзүнчө окуу программасы, чет тилдердин өзүнчө окуу программасы, биология, химия, ар бир предметтин өзүнүн окуу программалары болот. Расмий иш кагаздардын подстилдери, то есть алар дагы бөлүнүп кетет экен. Отчет, протокол, келишим, мүнөздөмө, билдирүү, акт, буйрук жана башка. Дипломатиялык иш кагаздардын подстилдери: токтом, жарлык, куттуктоо, коммюнике, меморандум жана башкалар. Расмий иш кагаздары, то есть официальные деловые бумаги. Аны биз айтып кеттик, кайсылар киргенин дагы бир кайталап айтып кетейин балдар силерге. Өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер кирет. Бул закон, устав, программа, мыйзам. Бул расмий иш кагаздарына кирет экен булар. Эми балдар, дептериңерди ачып, силерге жакшы көрүнүп атабы? Бул жерде арызды кандай жазуунун эмеси турат силерде. Көрсөтмөсү. Силер дептериңерге жазып алсаңар болот. Арызды туура жазуунун көрсөтмөсү. Эң биринчи барактын сол жагына кимге жазып атканыңарды, кимдин атынан жазып атканыңарды, арыз орто жеринде жазылат. Анан эң астында число коюлат дагы, анан аты жөнүңөр жазылып, кол коюлуп кетет. Мисалы, бул жерде мындай деп жазылыптыр: Ош шаарындагы Курманжан Датка лицейинин мүдүрү Тешебаев Автандилге ушул лицейдин окуучусу Төлөнбай кызы Бурулайдан арыз. Окуумду аяктагандан соң медицина тармагына тапшыра тургандыгыма байланыштуу мени физмат группасынан медгруппага которуп коюңузду суранам. А силер эмне деп жазсаңар болот балдар? Ар бириңер өзүңөрчө арыз жазып жазышыңар керек дептериңерге. Мисалы, Газпром Кыргызстан мектебинин директору деп жазасыңар. Газпром Кыргызстан мектебинин директору Дикамбаев Азамат Шамилевичке 11-А же 11-В класстын окуучусу Калдыбаева Айлинден арыз. Окуумду аяктаган соң мени медицина тармагына тапшырууга биология сабагынан кошумча сабактарды окууга уруксат берүүңүздү суранам деп колду коюп, анан астына Калдыбаева Айлин жана кол коюп бүтүрсөңөр болот. Бул арыз жазуунун көрсөтмөсү. Кийинки түшүнүк кат. Көбүнчө балдар мектепте окуганда кандайдыр бир туура эмес нерселерди жасап койгондо класс жетекчи же мугалимдер түшүнүк кат жаз дейт. Туурабы? Түшүнүк кат деген эмне? Объяснительный. Напишите объяснительный, почему ты пропустил уроки, например, Ал үчүн силер эмне дейсиңер? Ошондой эле, мисалы, мага түшүнүк кат жазасыңар, кыргыз тил сабагына катышпагандыгы үчүн. Эмне деп жазабыз? Газпром Кыргызстан мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Дыйканбаева Айнура Кеңешбековнага Кубанычбеков Кубаттан түшүнүк кат. Мен сабакка катышпагандыгымдын себеби ден соолугума байланыштуу бүгүн сабагыма катышпай калдым. Ошондуктан кийинки сабакка катышканга уруксат берип коюңуз деп числону колду коюп, анан кийин фамилияңарды жазып коесуңар. Ар бириңер өзүңөргө ошондой кандайдыр бир түшүнүк катты жазып, көрсөтмөсүн жөнөтүп мага койгула. Таржымал деген эмне бул? Таржымал орус тилине которгондо резюме.
Балдар силер кайсы бир жерге жумушка орношоюн дегениңерде эң биринчи силерди подайте резюме дейт, туурабы? Эгер силер кыргызча жаза турган болсоңор, ар бир мен силерге айтып кеттим, ар бир иш кагаздын өзүнчө үлгүлөрү бар, өзүнчө туура жазуу үлгүлөрү бар, жолдору бар. Таржымалды дагы эң биринчи үстүнө фамилияңарды жазат экенсиңер, андан кийин туулган жылыңар, жериңер кетет, улутуңар, жарандыгыңар, билим, кесиби, бүткөн окуу жайы, жылы, категориясы же эмгек жолу. А силердики окуучулардыкы эмне болот? Туулган жылыңар, улутуңар, жарандыгыңар, билимиңер, кесибиңер, кайсы мектепте окуйсуңар, кайсы мектепте окугансыңар. Силер бул жерде таржымалга биринчи класста кайсы мектепке киргенсиңер, ал жерде канча окудуңар, анан бул мектепке кайсы окудуңар, же эгер мектептен мектепке которулган болсоңор, алардын баарын жазып, анан эң акырында бүтүрүп коесуңар ошентип. Бул жерде мугалим жумушка орношуп атканда өзүнүн таржымалын жөнөткөн экен, резюмесин. Өмүр баян. Өмүр баянды жазуунун дагы өзүнүн ыкмалары бар, өзүнүн жол жобосу бар экен. Эң биринчиден балдар, өмүр баян дегенди кандай которобуз? Автобиография. Мынакей балдар, силерге эң биринчи ар бир өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жазышты билишиңер керек. То есть вы должны уметь правильно оформлять и писать автобиографию. Наверное, даже многие из вас не знают, как писать автобиографию, как писать заявление, как писать объяснительную записку, да? Вот у каждой бумаги, официальной бумаги или деловой бумаги, есть правила написания. И всем вот этим правилам надо придерживаться. Өмүр баян, автобиография. Эң биринчи, өмүр баян жазган кишинин фамилиясы, ысымы жана атасынын аты. Демек, эң биринчи фамилияңарды жазасыңар, анан атыңарды жана атаңардын атын, то есть фамилия, имя, отчество. Андан кийин туулган күнүңөр, айы, жылы жана туулган жериңер. Кийин ата-энеси, ага туугандары жөнүндө кыскача маалымат, фамилиясы, ысымы жана атасынын аты, иштеген жери жазылат. Билими жана адистиги, иштеген жери. Эми силердин иштеген жериңер жок, силер окуган жериңерди жазасыңар. Акыркы иштеген жер, акыркы окуган жериңер, сыйлыктары, сыйлыктарыңар көбүңөрдүкү бар болуш керек, себеби олимпиадага катышкандарыңар бар, араңарда спортсмендер бар, кандайдыр бир грамоталарды, медальдарды, кубоктарды алган, ошолорду дагы сөзсүз атап кетиш керек. Коомдук иштерге катышуусу, мисалы мектепте кандай коомдук иштерди аткарасыңар? Үй бүлөлүк абалы жана үй бүлөсү. Эми силерде үй бүлөлүк абалда эмнени жазасыңар? Ата-энеңерди, бир туугандарыңарды. Үй бүлөлүк абалы жана үй бүлөсү болсо, анда бул жерде үй бүлө жок. Бул графа силерде калып кетет. Үйүнүн дареги, адрес, өмүр баян жазган күн, число, колуңар жана аты жөнүңөр пропись менен жазылып кетет балдар. Дагы эле мынакей чакыруу, тойго чакыруу, кандайдыр бир эмелерге чакыруу билеттеринин ичинде алардын дагы өзүнүн толтуруу жол жоболору болот экен, Биз силер менен сабак учурунда дагы жазып жүргөнбүз чакырууларды, андан тышкары куттуктоолорду жазганды билесиңер, кандай мугалимди же ата-энени майрамда кандай куттуктоо, кандай каалоолорду жазышты. Ишеним кат. Бул жерде дагы ишеним каттын үлгүсү берилип турат балдар. То есть ишеним кат — это что? Расписка. Мен Жусуп Турусбеков атындагы орто мектептин мугалими Асанбаев Эмилбек райондук билим берүү бөлүм бухгалтериясынын октябрь айы үчүн 450 сом айлык акымды ушул эле мектептин мугалими Эсеналиев Нурбайдын алышына ишеним кат берем. Дареги Кара Суу айылы, паспорттун номерлери кетет, жылы кетет, анан бул дарекке 95-жылдын 17-ноябрында катталган деп мында ишеним каттын үлгүлөрү болот экен. Буну да туура жазышты билишиңер керек балдар. Анда балдар үйгө тапшырма жазгыла.
Үйгө тапшырма 36-көнүгү. Ал жерде текст берилген. Текст Калыгул бай уулу деген текст берилген. Силер биринчи текстти окуйсуңар. Анан ошол текст боюнча тексттен кийин суроолор берилген. 6 суроо.